Assalamu alaikum, урматтуу тест кабардын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Бүгүн биз сиздерге тест кабардын бул чыгарылышында Ош Өзгөн трассасынын боюнан Каарман айылындагы жаңы конуштан сатыла турган 6 сотук жер тилкесиндеги 2 кабаттуу жалпы 8 бөлмөлүү үйдү тартып көрсөтмөкчүбүз. Андан назар салыңыздар, сиздерге дарегини толук түшүндүрө кетейин. Эгерде сиздер Ош тараптан келген болсоңуздар, Каарман айылына кирип келесиздер. Каарман айылынын центри, Сарыбай ата маркети, анын артындагы белгилүү чоң баняны билесиздер, мончону. Андан өтсөңүздөр, ушул чоң канал бар. Каналдагы көпүрөдөн өтүп эле Каарман Форелге буруласыздар, достор. Түз буруп, Каарман Форелден өтүп эле, мына ушул жерден өтүп эле солго бурулган көчө менен түз чыгып барасыздар, достор. Тетиги жерден даректи беребиз, достор. Андан дальше кетсеңиздер, Өзгөн тарапка бет аласыздар. Келе атасыздарбы? Ошол терек катар менен түз келе бересиздер. Бул жерде Тагаев Бедел Палван атындагы көчөгө бурулуп, түз бара бересиздер, 5-көчөдөн жолугушканча, достор. Урматтуу достор, жанагы сатыла турган үйдүн дагы дарегине келип жеттик. Андыктан жанагы биз көрсөткөн көчө менен түз бери келсеңиздер, достор, 5-көчөгө бурула бересиздер. Сол тарапка 2 катарда турган, жалпы 6 сотук жер тилкесинде жайгашкан, заңгыраган маңдайыбызда турган 2 кабаттуу үй сатка коюлду, достор. Бул видеону түрдүрбөстөн аягына чейин күзөтүп турсаңыздар, үй боюнча, жер боюнча, ички бөлмөлөрү, ремонттору боюнча толук маалыматтарды беребиз. Мына, урматтуу достор, көрдүңүздөрбү? Бышкан кирпичтен салынган, сейсмопоястары коюлган, тумбалары жакшы, түнүкөй шипир менен жабылган. Жалпы ушу 5 жыл болуптур бул үйдүн курулганына. Азыркы учурда 1-кабат бүткөрүлгөн, 2-кабат толук курулушу бүткөрүлө элек. Шпаклевка тартып туруп, абойлоп койсоңуздар, бул дагы даяр, достор. Азыр эми 2-кабатка дагы чыгып көрсөтөбүз. Ага чейин сиздерге жердин аянтын айтып өтөлү. 6 сотук жер тилкеси 20га 30 стандарт. Бул чегаралары ушул көчө тараптан эсептегенде, но ушул жерден, достор. Көрдүңүздөр да, тетиги ажыткананын бурчундагы песка блокту, сарайдын песка блогунун менен курулган сарайдын бурчунан түз бери эсептелинет. А бул жагы болсо, мына ушул курулуштардын берки бурчуна чейин барат экен, достор. Жакшы. Эми үйдүн узун турасын айта турган болсок, 960га 10. Өзүңүздөр көрүп тургандай, өзгөчө стилде, өзгөчө проектте салынган. Андан кошумча дагы курулуштарды курам дей турган болсоңуздар, бул жагында тапчан, очоккана, сырткы кухня, кошумча курулуштарга дагы местолар бар экен, достор. Бул жакта таза суу дагы чыгат. Үйдүн ичине чейин тартып алсаңыздар болот. Бул жерден азыр суу чыгып турат, достор. Бул жагы ажаткан экен. Жүрүңүздөр. Баса, достор. Бул кухнядан бир сыртка 3 очокторго, тапчанга чыгып кеткен дагы бир эшик терезелери орнотулган. Аны дагы ичкериден көрсөтүп, баяндап айтып беребиз. Кана эми жүрүңүздөр, сиздерге үйдүн ички пландарын, бөлмөлөрүн көрсөтөлү. Брондолгон эшик аркылуу кирип бара жатабыз. Кана, бисмилла. Мынакей, урматтуу достор, өзүңүздөр көрүп тургандай эле акталган, сырдалган, даяр потолокту өзүңүздөр көрдүңүздөр. Натыйжный потолок, достор, керилме шыптама. Бул жакта болсо азырынча убактылуу ашкана эмеректери тургузулуп турган чагы. Негизи бул жер чоң, кенен холл. Дивандарды тизип коюп, стол-стулдарды тизип коюп, телевизорду жайгаштырып, мына ушул жерге заңгыратып жасап алсаңыздар болот, достор. Азыр эми бул үйдүн ээси өтө шашылыш түрдө сатка чыгарып атат. Албетте акча каражаты керек болгонуна байланыштуу. Бул курулушту, бул үйдү өзүнө деп акча каражатындагы курулуш материалдагын аябастан өтө сапаттуу курган экен, достор. Эми жүрүңүздөр, бир четинен тааныштыра берели. Бул оң тараптан баштайлы. Бул эшикти ачып кире бере турган болсок, мына хай-тек стилиндеги эшиктер экен. Ачканда эле бул чоң зал, конок бөлмөсү. Коноктор келгенде ушул бөлмөдөн тосуп узатасыздар. 5,5га 3,5 узун туурасы. Асты болсо линионум. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Негизи асты стяжка. Каалагандай кылып, сухой стяжка кылып, топки бол кылып аласыздарбы, ал өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша. Эшик терезелери мына өзүңүздөр көргөндөй пластиктен, пластик айнек терезелер. Натыйжный потолок болгон. Гипсокартон негизинде ар кандай формаларга келтирилип,
потолок, софиттер орнотулган. Моющий обойлор чапташтырылган достор. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, конок тосууга даяр. Андан кийинки бул эшикти ачып кире турган болсок, бул эшик негизи азыр бир бөлмө болуп калыптыр. Негизи план боюнча бул жер ашкана болмок экен. Азыр эми экинчи кабат бүтпөй тургандыгына байланыштуу ушул жерди бир бөлмө кылып пайдаланып атат. Эгер сиздер ала турган болсоңуздар, кафелдерди чапташтырып, ашкана кылып жасап койсоңуздар болот. Андан сыртка үй чочокко, тапчанга чыгып кете турган бул эшик хоттору каралган достор. Караңыздар, ушул жерден дагы чыгып кирип, каттап тиричилигиңиздерди өткөрө бересиздер. Мына ушундай моющий обой болгон, гипсокартон менен потолоктор жасалган. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Азыр эми бул жерде жашап жаткан учуру. Бул кухня деп элестетип кое бересиздер. Андан кийинки үчүнчү эшикти ачып кире турган болсок, бул жагы детский комната. Детский комната. Жаш балдар уктоочу бөлмө. Узун туурасын эсептей турган болсок, 2,60ка 3,20 чыгып калат. Бул көчө тарапты караган терезеси. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Көчө тарапты карап турат. Потолоктор жасалгаланган, гипсокартон негизинде иллюстранил койсоңуздар заңгыраган сонун бөлмө болуп чыгып келет достор. Негизи детский экинчи комнатада дагы каралган, андыктан бул намазкана же болбосо улгайган ата-энелериңиздер болсо, алардын бөлмөсү кылып койсоңуздар болот. Бул жерде план боюнча овальный лестница болот негизи. Анын асты кладовка болмок. Ушул жерден айланып чыгып кеткен тепкичтин орду достор. Эми сиздерге экинчи кабатка чыгып толук маалымат беребиз. Жүрүңүздөр достор. Биз азыр ушул шата аркылуу чыгып барабыз. Мынакей урматтуу достор, биз дагы экинчи кабатка чыгып келип калдык. Экинчи кабаты мына ушундай кумуш убакталган, черный потолок болгон, кара шубакталган бойдон турат экен. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортолугунда атайын ушундай заводской стандарт плиталар басылган. Плитанын үстүнөн дагы стяжка болгон достор, дап даяр болгону бир аз эле жумушу калыптыр. Буюрса, бир аз эле расход кылсаңыздар, бул жака дагы көчүп чыгып алсаңыздар болот экен. Чыгып эле сол тарапка бурулсаңыздар, жанагы кичи бөлмөнүн экинчи кабаты дагы дал ошондой канча эле 2,60ка 3,20. Муну детский комната кылып пайдалансаңыздар болот достор. Андан кийинки кухнянын орду, экинчи кабаты, бул жерде ата-энелер уктоочу спальня кылып койсоңуздар болот, же болбосо кичи конок бөлмөсү кылып койсоңуздар дагы болот. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, түндүк тараптан бир терезеси орун алган. Андан чыксаңыздар, бул коридор. Коридорду дагы өзүңүздөр көрүп турасыздар. Узуну 7, туурасы канча чыгып калат? Болжол менен 3 метр чыгып калат экен. Туш жүрсөңүздөр, бул душ туалеттин орду. Азыр эми курулуш материалдары андай буюмдар турат. Бул жерде ошол душ туалеттин ордун караштырып көрө бересиздер. Турбалары, суу түтүкчөлөрү, канализацияга кеткен, септикке кеткен түтүкчөлөр орнотулган достор. Андан бул бөлмөгө кире турган болсоңуздар, бул дагы бир бөлмө. Тактап айтканда узун туурасы 2,60ка 3,80 чыгып калат. 2 терезеси орун алган. Бул дагы детский комната. Демек, 2 детский комната болот экен. Бир бөлмөнү кыздарга, бир бөлмөнү балдарга ажыратып койсоңуздар болот. Андан кийинки бул бөлмөгө кире турган болсок, өзүнчө бир өзгөчө кире бериш жери. Биринчи кабатта кире бериш жери, экинчи кабат ушул жерде шестигранча дагы бир бөлмөнүн бурчуна кошулган. Караңыздар, кааласаңыздар ушул жерде кичи бөлмө кылып койсоңуздар болот, кичи зал. Кааласаңыздар ата-энелер уктоочу бөлмөнү ушул жерге уюштурсаңыздар болот. Элестетип атасыздарбы? Бул жерде өзгөчө ремонттоп койсоңуздар, ушул жер көрккө бөлөйт экен бул бөлмөнү. Электр монтаждары дагы бүт бардыгы болгон, асты стяжка болгон. Бул жерде 3 кичи терезе, бул жакта чоң 2 терезе орундуктары каралыптыр. Эртеден кечке чейин буюрса күн тиет. Бул жакта болсо дагы 3 терезе орундуктары каралган, жарыктык буюрса 3 тараптан тиет. Черный потолоктор болгон достор, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Электр монтаждары Евромонтаж болгон, ар бир бөлмөнүн автоматтары өз-өзүнчө. Каалагандай ошо жумушуңуздарды бүтүрсөңүздөр болот. Ал эми баасы канча болду дегендер үчүн мен баасын айтайын. Баасы
$60.000 бааланды. Бир аз кеми болот албетте. Алмашуу жолдору же бөлүптөрүн мөөнөттөрүн карап көрөсүздөр. Эгер сунушуңуздар болсо, ээсине сунуштап көрүңүздөр, жер же башка. Андан кийин сиздер сунушуңуздар жагып калса, буйруса, ошол үйдү алдык деп эсептей бересиздер. Негизи накталай акчага сатылат экен, балким сунушуңуздар жагып калса, сүйлөшө бересиздер. Биз ээсинин номери экран астында камтылат, өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Экранга камтылган номерлерге чаласыздар, байланышып келе бересиздер. Бул Каарман айылы. Тактап айтканда биз көчө тараптан дагы сиздерге даректи башында көрсөткөнбүз. Келе бересиздер достор. Сиздерге насип кылсын. Ушул үйдөн агарыңыздар, көгөрүңүздөр, көбөйүңүздөр, уул үйлөп кыз чыгарыңыздар, жалаң гана бул үйлөрдө жакшылыктар, тояштар өтсүн дейли. Биз жыйынтыктадык достор. Содаңыздарды берсин, берекесин берсин достор. Насип кылсын.